Kimдин колунда кыяматты чакыра турган кнопка бар? Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, каналыбызга каттала кетиңиздер. Өткөн чыгарылышта биз Владимир Жириновскийдин келечек тууралуу эскертүүлөрүн талдаган элек. Бүгүн биз ошол эскертүүлөрдүн эң кооптуу бөлүгүнө дүйнөдөгү ядролук кубаттуулукка токтолобуз. Дүйнөдө кайсы мамлекеттин ядролук потенциалы эң кубаттуу? Сандык көрсөткүч маанилүүбү же технологиялык артыкчылыкпы? Келиңиздер, цифралар жана фактылар менен сүйлөшөлү. Бүгүнкү күндө дүйнөдө расмий түрдө 9 мамлекет ядролук куралга ээ. Бирок жалпы ядролук арсеналдын 90%дан ашыгы эки гана державага, Орусия менен АКШга таандык. Стокгольмдогу Тынчтыкты изилдөө институтунун акыркы отчетуна таянсак, Орусия 5580 ядролук дүрмөт менен дүйнөдө биринчи орунда турат. Анын артынан эле Америка Кошмо Штаттары 5044 ядролук дүрмөтү менен келе жатат. Бул эки өлкө жер шарын бир нече ирет жок кылып жиберүүгө жете турган кубатка ээ. Алардан кийинки орунда 3-чү держава Кытай турат. Учурда Пекиндин карамагында 500дөн ашык ядролук дүрмөт бар. Бирок алар болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен арсеналын толтурууда. Эгер учурдагы темп сакталса, 2030-жылга чейин Кытай 1000ден ашуун дүрмөткө ээ болуп, дүйнөдөгү эки уюлдуу ядролук балансты бузат. Калган мамлекеттердин көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй. Францияда 290, Улуу Британияда 225, Пакистанда 170, Индияда 160 жана Израилде 90го жакын ядролук дүрмөт бар деп болжолдонот. Түндүк Корея болсо 50дөн ашык дүрмөткө ээ болуп, өздөрүнүн коопсуздугун ушул курал менен коргоп келет. Бирок ядролук кубаттуулукту баалоодо сан эле эмес, ядролук триада деген түшүнүктө эң башкы ролду ойнойт. Бул куралды жерден, абадан жана суу алдынан учуруу мүмкүнчүлүгү. Бул эмне үчүн маанилүү? Эгерде душман күтүүсүнөн сок куруп жердеги ракеталык базаларды жок кылса, экинчи тарап океандын тереңиндеги атомдук кайыктарынан же асмандагы стратегиялык бомбалоочу учактарынан жооп кайтарышы керек. Бул өз ара кепилденген жок кылуу принциби деп аталат. Орусиянын артыкчылыгы анын гипер үндүү ракеталарында. Сармат жана Авангард сыяктуу комплекстер үн ылдамдыгынан 27 эсе тез учат. Мындай ылдамдыктагы ракеталарды азыркы дүйнөдөгү бир дагы ракетага каршы коргонуу системасы тосуп ала албайт. Башкача айтканда, бул ракеталар каалаган бутаны 100%дык тактык менен жок кылат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын күчү анын технологиялык тактыгында жана океандагы үстөмдүгүндө. Американын Огайо классындагы суу астында жүрүүчү кайыктары дүйнөлүк океандын каалаган чектинен байкалбай туруп сокку урууга кудуреттүү. Бир эле мындай кайыктагы ядролук дүрмөттөр бүтүндөй бир мамлекетти картадан өчүрүп салууга жетет. Бирок бул ракеталар учурулса эмне болот? Биз цифраларды жана технологияларды айтып жатабыз, бирок алардын артында кандай үрөй учурган реалдуулук жатат. Ядролук баскычын басылган соң адамзаттын тарыхы токторун баарыбыз билебизби? Бир эле ядролук дүрмөт жарылганда айлана чөйрө кандай абалга келет? Бул суроолордун жообу бизди адамзат тарыхындагы эң караңгы барактарга алып барат. Кийинки чыгарылышта биз ядролук куралдын адамдын организмине жана жаратылышка тийгизген реалдуу кесепеттерин талдайбыз. Хиросима менен Нагасакидеги трагедия бүгүнкү кубаттуу куралдардын алдында эмне үчүн кичинекей учкун гана болуп каларын жана ядролук кыш келсе, тирүү калгандар эмне үчүн өлгөндөр суктанып каларын айтып беребиз. Триаданын 3-чү эң маанилүү бөлүмүн өткөрүп жибербеңиздер, биздин каналга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.